Анар аз кандуулукта табылгыс каражат. Пайдалуулугу анардын дээрлик бардык бөлүгү кабыгы, чел кабыгы, дандары жана маңызы пайдалуу болуп саналат. Себеби анын курамы организмге бул же тигил жактан жакшы жардам бере турган витаминдерге, минералдык заттарга, туздарга жана микроэлементтерге бай келет. Тагыраагы анарда клетчатка, глюкоза, фруктоза, лимон, алма кислоталары, азоттун кычкылы, кальций, магний, калий, марганец жана натрий бар. Булардын пайдасы тийиши үчүн адам аталган жемишти жаңы түрүндө шире, кыям, сироп, шарап жана балмуздак түрүндө жесе болот. Калориялдуулугу 100 грамм анар маңызында 62-79 килокалорий бар. 100 грамм анар ширеси 42-65 килокалорийге барабар. Анар ширеси табитти жакшыртат. Аз кандуулук менен күрөшүүдө 2 ай бою күнүнө 3 маал тамакка чейин жарым стакан жаңы сыгылган анар ширесин ичсе болот. Анардын дандарын артериалдык кан басым чукул төмөндөп кеткен жагдайда жеш керек. Анардын ичиндеги дандарын каптаган чел кабыктарды кургатып, чай катары демдеп ичсе нерв системасын тынчтандырат жана түн уйкуну жакшыртат. Өнөкөт баш оорудан арылуу үчүн үй шартында сыгылган анар ширесин ичип туруу зарыл. Ооруп турган тишти бал менен аралашкан анар дандарын жеп басууга болот. Инфекциялык оорулардан тезирээк айыгуу үчүн тиешелүү дары-дармек менен бирге жаңы бышкан анарды жесе болот. Анар ширеси организмди уулануудан коргойт. Мындай максатта аны радиоактивдүү өнөр жайларда иштегендер же ушундай зонада жашагандар колдонушу керек. Сынган жерлерди батыра калыбына келтирүү үчүн анардын майдаланган кабыгы менен алоэ ширесин аралаштырып сүйкөгөн жакшы. Ангина болуп жаткан маалда анар ширеси же анын майдаланган кабыгы 1 чай кашык чыланган ысык суу 1 стакан менен тамакты чайкаса, чыдаткыс оору басылат жана инфекциялар өлөт. Анар инсулинди алмаштыруучу сапатка да ээ. Ал үчүн кант диабети менен ооруган шартта жана канда кант жогору болуп турганда күнүнө 4 жолу 60 тамчыдан анар ширесин тамакка чейин ичүү керек. 3-күнү кант нормага түшөрү бышык.